Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кара Балтада 600 000 сом уурдалган кемпирге акчасы толук кайтарылды. Кара Балта шаарында үйүнөн 600 000 сом уурдалган пенсионерге сумма толугу менен кайтарылып берилди. Бул тууралуу Чүй милициясынан билдиришти. Эске салсак, 2024-жылдын 18 декабрында Кара Балта шаарында 2 аял 77 жаштагы кемпирдин батиринен 600 000 сомун уурдап кетишкен. Кылмыш козголуп 31 жана 27 жаштагы келиндер кармалган. Алар убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда кылмыш жаза кодексинин 205 беренеси боюнча уурулук боюнча тергөө амалдары улантылууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бийлик Каракол паркын аларча сейил багында өнүктүрүүгө белсенүүдө. Каракол улуттук паркына Афрейм үлгүсүндөгү үйлөр салынып санариптештирилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Каныбек Туманбаев Каракол улуттук табият паркынын жетекчилиги жана ижаратчылары менен жыйын өткөрүп, аталган паркты аларчанын мисалында өнүктүрүүнү талкуулаган. Ошондой эле ижарага берилген жерлерди иреттештирип чыгуу сунушталды. Туманбаев парктын аймагында заманбап Афрейм үлгүсүндөгү үйлөрдү жана башка инфраструктураны өнүктүрүү боюнча тапшырма берди. Ошондой эле паркты толук санариптештирүү тапшырмасы коюлду. Электрондук шлагбаумдар, акылдуу кулпулар жана төлөмдөрдү толугу менен актала эмес жүргүзүү механизмдерин киргизүү милдеттендирилди. Бул чаралар коррупцияны алдын алууга багытталган деп айтылат маалыматта. Жыйында ошондой эле Караколдук кышкы туризмдин борборуна айлантуу боюнча пландар айтылды. Аэропорттун курулушу аяктаганы жана 3-4-5 жылдыздуу мейманканалардын курулуп жатканы белгиленди. Армян номерлүү унааларды легалдаштыруу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Абхаз армян номерлүү унааларды легалдаштыруу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, аталган автокөлүктөрдү каттоо тиешелүү ченемдик укуктук акт кабыл алынгандан кийин гана ишке ашырылат. Жарлыкты ишке ашыруу жана транспорт каражаттарын каттоо үчүн ведомстволор аралык жумушчу топ төмөнкү маселелерди иштеп чыгууда. Автотранспорт каражаттарынын алгачкы каттоо эрежелери жана шарттары, жыйымдардын өлчөмү жана колдонуу мөөнөтү, чет өлкөлүк жарандардын башкаруусундагы автотранспорт каражаттарын кайра ташып чыгуу жана алардын жүрүү мөөнөттөрүнүн көзөмөлдөө тартиби. Бул иш-чаралар автоунааларды легалдаштыруу процессин системалуу жана натыйжалуу жүргүзүүгө багытталганы кошумчаланды. Белгилей кетсек, президенттин жарлыгына ылайык министрлер кабинетине 2 айлык мөөнөттө чет мамлекеттердин каттоо белгилери бар автотранспорт каражаттарын легалдаштыруу тартибин иштеп чыгуу жана аны этап менен жүзөгө ашыруу тапшырылган. Ага ылайык мыйзамдаштыруу төмөнкү этаптар боюнча жүргүзүлөт. Документтери бар автоунааларды каттоо, документтери жок бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген унааларды каттоо, документтери жок унааларды башка максатта пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү, тетик катары сатуу, өлкөдөн ташып чыгуу, тилдештирүү жана башкалар. Кыргыз-Тажик чек арасында биргелешкен ишембилик өттү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы нейтралдуу аймакта достук ишембилиги 22 январь күнү уюштурулганын Баткен райондук акимчилигинен кабарлашты. Кыргызстандын Кызылбел жана Тажикстандын Гүлистан айылдарынын ортосунда өткөн иш-чарага Баткен району жана Тажикстандын Исфара районунун акимдери, күч кызмат өкүлдөрү, эки тараптын жалпысынан 100дөй тургун катышты. Чогулгандар чек ара тилкесин таштандыдан тазалашкан. Иш-чара эки элдин мамилесин калыбына келтирүү жана коңшулук байланышты бекемдөө максатын көздөгөн символикалык аракет катары демилгеленген. Ишембиликке чогулгандар мындан ары эки эл ынтымакта болуп, чек арадагы каттам калыбына келишин күтүп жатканын айтышты. 2020 Кыргыз-Тажик чек арасы коронавируска байланыштуу жабылган эле. Андан кийин кыргыз тарапы 2021 чек арадагы адам өмүрүн алган кагылышуудан кийин Тажикстан менен чек араны бир тараптуу жаап, соода-экономикалык байланыш дээрлик токтогон болчу. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев бул биргелешкен ишембиликти өткөрүү демилгеси чек аралардын ачылышына, каттамдарга тиешеси жок экенин,
мурдагы мамилени калыбына келтирүү максатында гана болгонун билдирди. Кыргызстан 2023-жылы Баткенде адам өмүрүн алган калгышуудан кийин эки тарап чек араны тактоо ишин жандантканын кабарлаган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 18 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Нооруз майрамына чейин ратификациялоону жүргүзүп, президенттерибиз кол коюп, ноталар менен алмашабыз деп үмүттөнөм. Биз ошону менен чек араны тактоону юридикалык жактан толугу менен аягына чыгарабыз деп билдирген ал. Досум, сен Ембанк номерин айтып өткөнсүң ал башында да. 51 менен 19 14 400 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн $45,000 керек экен. 100 000 деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болот эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлер массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Кадыр Атамбаев менен апасы милицияга суракка кайра чакырылды. Социал-демократтар партиясы мүчөсү Кадырбек Атамбаев жана апасы Раиса Атамбаева Бишкек шаардык милициясына суракка кайра чакырылды. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Анын айтымында ал суракка саат 11:00 апасы 14:00 чакырылган. Белгилей кетсек, буга чейин Кадыр Атамбаев менен апасы 22 декабрда милицияда социал-демократтардын мүчөлөрүнө козголгон иш боюнча күбө катары суракта болушкан. Кадыр Атамбаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу, ал эми Раиса Атамбаева мурдагы президенттин келинчеги болот. Былтыр 17 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында социалдык демократтардын лидери Темирлан Султанбеков, партия мүчөлөрү Ирина Карамушкина, Роза Түрксевери добуш сатып алууга шектелип кармалган. Алар камакка алынып, партиясы шайлоодон четтетилген. Темирлан Султанбеков ага козголгон кылмыш ишин камалышын саясий буйртма деп атап келет. Ошондой эле мыйзамсыз кармалып, укугу тебеленип жатканын айткан саясатчы каршылык катары ачкачылык кармап жатат. Азаттык жазгандай, ал суу, аралаш суу сундугун жана шире гана ичип жатат. Жакында эле аталган иш боюнча партия мүчөлөрү Жанна Самышева менен Анарбек Катаганов милицияда суракта болгон. Быйыл эгемендүүлүк күнүнө карата негизги иш-чаралар Жалал Абадта өткөрүлөт. Президенттин тапшырмасы менен Кыргызстандын быйылкы эгемендүүлүк күнүнө карата иш-чаралар Жалал Абад облусунда өткөрүлөт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим өкмөт башчы Адылбек Касмалиевдин катышуусунда облусту өнүктүрүү маселеси боюнча өткөн жыйында айтылган. Анда маарекеге карата даярдыктар талкууланып, концепциясынын долбоору сунушталган. Маалым болгондой, эгемендүүлүк күнүнө карата Жалал Абад облусунда 30дан ашык ишканаларды, социалдык жана инфраструктуралык объектилерди ачуу пландаштырылууда. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу,
Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Каракол мугалимдерине өлкөдө чогултулган 192 ноутбук тапшырылды. Каракол шаарындагы STEM сабактар боюнча мугалимдерге алтын казык брендиндеги ноутбуктар тапшырылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Мугалимдерге 192 ноутбук берилди. Алар Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Технопарк мекемесинин базасында чогултулган. Атамекендик ноутбуктардын белгиленген техникалык талаптарга шайкештигин министрлик түзгөн комиссия текшерген. Ноутбуктарды тапшыруу иш-чарасы каладагы Горький атындагы мектеп гимназияда өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова катышкан. Төө ашууда кар көчкү атып түшүлүп, жол маал менен жабылууда. Бишкек-Ош жана Суу-Самыр Талас-Тараз унаа жолдорунда кар көчкү чүрүлүп жатат. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкек-Ош унаа жолунун 132, 133 жана 135 чакырымында, ошондой эле Суу-Самыр Талас-Тараз унаа жолунун 198 чакырымында кар көчкүнү чүрүү үчүн артиллериялык эсеп колдонулууда. Бул мезгилде унаа жолдордо маал менен бардык транспорттун кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет. Депутат Кыргызстанга мөөнөт өтүп кеткен азык-түлүктөр ташылып келинүүдө дейт. Кыргызстанга мөөнөт өтүп кеткен таттуулар, печенье жана башка азык-түлүктөр ташылып келүүдө. Бул тууралуу депутат Марлен Маматалиев азык-түлүк коопсуздугу боюнча мыйзам долбоор боюнча парламенттик угууда билдирген. Анын айтымында Орусияда азыктардын жарактуулук мөөнөтү бүткөндө өндүрүш ишканалары утилизациялоо боюнча тендер жарыялайт. Ар кандай фирмалар бул продукцияларды акчага алып, утилизациялоонун ордуна таңгагындагы жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүп Кыргызстанга алып келишет. Буга видео далил бар деп белгиледи элекүлөө. Коомдук тамактануу жайларында сатылып жаткан азык-түлүктөрдү гана эмес, аларды өндүрүүнүн эң башталышынан тартып эле көзөмөлгө алуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору сунуштады. Биз керектеген нерселердин бардык этаптарда өстүрүү, өндүрүү, ташуу жана сатуу көзөмөлдөнүшү керек. Импорттук товарларга да катуу көзөмөл болушу керек дейт Марлен Маматалиев. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү канчага жетти? Электр станциялары АК маалымат берди. 24 январга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард 241 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 207 куб метрди түзсө, суунун керектөө секундасына 747 куб метрди түзүүдө. Январ айынын башында суу сактагычта суунун көлөмү 10 миллиард 952 миллион куб метр суу болгон. Кыргыз индустрия ишканасынын башчысы Жарасул Абдраимов кызматтан алынганын Мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигинин басма сөз кызматы 24 январда билдирди. Маалыматка караганда анын ордуна Алманбек Исмаилов жетекчи болуп тайындалып, ушул эле күнү эмгек жааматына тааныштырылды. Буга чейин ал 2022 жылдын апрелинен тартып 6 ай Кыргыз алтын ишканасында жетекчи болуп турган. Абдураимов 2013-2015 жылдары Кумтөр Голд компания ишканасында иштеген. Ысык Көл облусунда өнөр жай өнүктүрүү жана жумуш орундарын түзүү долбоорун жетектеген. 2020-2021 жылдары өкмөттүн Ош облусунда ыйгар муктуу өкүлү болгон. 2021 жылдын июль айынан 2022 жылдын январ айына чейин экономика жана коммерция министринин орун басары кызматын аркалаган. 2022 жылдын январ айында Кыргыз индустрияга президент болуп тайындалган. Ошол эле жылдын апрель айында кошумча Кыргыз алтын ишканасына башчы болгон. Сентябрда бул кызматтан кеткен. Ишкананы Абдураимов жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылган. Ишкананы Абдураимов жетектеп турганда коротулган каражат тууралуу сын пикирлер айтылган. 2023 жылдын 16 майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында ошол кездеги депутат Жеңишбек Токторбаев эсеп палатасынын маалыматына таянып, ишкананын жетекчилери чоң суммада айлык алаарын сынга алган. Абдураимов эсеп палатасы туура эмес маалымат бергенин, айлык акынын көлөмүн өкмөт менен макулдашканын билдирген. Кыргыз индустрия ишканасы 2021 жылдын аягында түзүлгөн. Анын уставдык капиталы 1 миллиард сом болору айтылган. Өкмөт ишкананын алдында өнөр жайды өндүрүштүү чукуларда жандантууга байланыштуу бир катар тапшырма турганын билдирген.